Ассаламу алейкум, урматтуу кыргызстандыктар, амансыздарбы? Биз Өзгөн районунун Куршап айылынан келдик. Ушул Баткендеги ушул жагымсыз кырдаал түзүлгөн күндөн баштап биздин эл да ушундай кайдыгер карабастан гуманитардык жардам уюштуруу боюнча демилге көтөрүп, гуманитардык жардам уюштуруп, ошол күнү эле 30 апрель күнү биринчи рейсин бир спринтер Баткенге жеткирип бердик. Дарегине ал эми экинчи рейси дагы топтолуп, дагы бир спринтер болуп, Facebook баракчасынан могул Ош облустук администрациясынын алдында ушундай Баткенге күм жардам уюштурулуп атат деген маалыматты көрүп, ушул жерге эле алып келип берүүнү туура көрдүк. Анткени бул жерден жалпы область боюнча, регион боюнча чогулуп, анан кийин бул жерден фуралар менен мындай жалпы жеткирип берүү каралыптыр бул жерде. Эл бизге ишенди, биз ушул бул жердеги уюштуруучу демилге көтөргөн жигиттерге ишенип, элдин аманатын тапшырып кетип атабыз буюрса. Ушул сиздерге рахмат. Ушунча элдин, регион боюнча элдин аманатын, жүгүн мойнуңуздарга алып, ошол жакка кызмат кылып аткан ушул жердеги жалпы жигиттерге терең ыраазычылык. Кандай кабыл алышты? Жакшы, бул жерге келсек, жигиттер биздин алып келген жүктөрүбүздү кабыл алышты, өткөрүп алышты. Ал жакка регистрация кылып каттап, бул жерде кызмат кылган жигиттер аябай көп экен. Бат эле 5 мүнөттө биздин спринтерибизди бошотуп коюшту. Рахмат. Алла ыраазы болсун. Рахмат сіздерге дағы. Бардық Куршап еліне чоң ыраазычылык. Алла Таала баарыбыздын асманыбызды ачык кылып, мамлекетибизди тынч, ошо эркиндик желегибизди ар убакта желбирей берсин. Ошол желек астында баарыбыз бир билек болуп, бир тилек менен жашай берели. Кыргызстанда тынчтык болсун.